Саламатсыздарбы? Окуучуларга тесттик тапшырмаларды берип, тапшырмаларын тез арада текшерип жыйынтыгын алуу үчүн ZipGrade приложениясын колдонсок болот. ZipGrade приложениясын телефонго орнотуу үчүн Play Marketке кирип, ZipGrade деп жазсак болот. Анан ошол приложенияны телефонго орнотуп алабыз. Орноткондон кийин ошол приложенияга киребиз. ZipGrade user email деген жерге аккаунтубузду жазабыз. Мисалы үчүн ушинтип аккаунтубузду жазабыз. Жазгандан кийин паспорт деген жерге паролубузду жазабыз. Паролубузду жазабыз. Үчүнчү жолчого кайра ошол паролду кайталайбыз. Бул жерге птичка коебуз. Андан кийин Register ZipGrade user дегенди басып коебуз. Бассак ушундай болуп чыгат. Main menu дегенди басып коебуз. Бассак ушундай болуп ачылат. Андан кийин окуучулардын ишин текшерүү үчүн биринчидеги Closes дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Оң жактагы өйдөдөгү New Use дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Use name дегенге ошол тесттин аталышын жазабыз. Мисалы математика 5 класс тест 1 деп койсок болот. Андан кийин жооп баракчаларыны тандайбыз. Select sheet дегенди бассак, жооп баракчалардын түрү чыгат. 20 суроолуу жооп баракчасы, 50 суроолуу жооп баракчасы, 100 суроолуу жооп баракчасы. Биз азыр 20 суроолуу жооп баракчаны колдонобуз. Бул жерден окуучуларга 10 суроо берсек деле болот, 20 тапшырма берсек да болот, 20 тапшырма берсек дагы болот. Ошону тандагандан кийин датасы ошо бойдон кала берет. Класс, эгер бул жерде classes деген жерде класс бар болсо, классты тандап коебуз. Эгер класс жок болсо, new class дегенди басып коебуз. Бу жерге 5 класс деп, бул жерге 5 класс деп жазабыз. Окейди басып коебуз. Бассак бул жака 5 класс деп чыгат. Ушул жерге птичка коебуз дагы. Окейди басып коебуз. Андан кийин Edit key дегенди басып, тесттин жоопторунун ачкычтарын киргизип алабыз. Мисалы үчүн биринчи суроонун A'сы туура, экинчи суроонун G'сы, үчүнчү суроонун B'сы, төртүнчү суроонун G'сы, бешинчи суроонун A'сы, алтынчы суроонун B'сы, жетинчи суроонун G'сы, сегизинчи суроонун V'сы, тогузунчу суроонун A'сы, 10-чу суроонун B'сы. Ушинтип тесттин жоопторунун туура ачкычтарын белгилеп алабыз. Оң жагында стрелканын жанында турган 1 PT дегендер ошол ар бир жоопко берилген балдар. Эгерде суроо татаал болсо, ошол балды өзгөртүп койсок да болот. Мисалы үчүн 3-чү суроо татаал суроо болсо, балыны чоңураак бал берип койсок да болот. Ошо стрелканы басабыз, бассак ушундай болуп чыгат. Мына жерде 1 дегенди өчүрүп туруп, мисалы үчүн 2 бал же 3 бал берип койсок болот суроонун деңгээлине жараша. Мисалы үчүн мен бул 3-чү суроого 2 бал берейин. Андан кийин назадты басып коебуз. Кайра бул ачкычтардан назадты басып эле чыгабыз. Андан кийин Scan Pages дегенди басабыз. Бассак ушундай сканер ачылат, камера. Окуучулар тесттин жоопторун ушундай жооп баракчасына белгилешет. Name деген жерге аты жөн жазышат, date деген жерге
тест тапшырган күнүн жазышат, период деген жерге классын жазып койсо болот. Андан кийин окуучулар тесттин суроолорун окушуп, туура жоопторун ушул баракчага белгилешет. Белгилегенден кийин биз тез арада текшерип алсак болот, жыйынтыгын чыгарып. Ал үчүн тест баракчасындагы 4 бурчундагы квадратты сканердин 4 бурчундагы квадраттарга туштайбыз. Азыр текшере баштайбыз. Мындай кылып туруп, мына жыйынтык чыкты. Абдилазизова 45,5%. Ушундай кылып эле өткөзө беребиз. Абдимамыт кызы 27,3, Арыспаев 36,4, Абдимамыт кызы ушундай кылып текшерип алсак болот. Бардык ишти текшерип бүткөндөн кийин назад дегенди эле басып коебуз. Бардык жыйынтыкты көрүү үчүн рельеф пепес дегенди бассак, жалпы жыйынтык чыгат. Абдимиталип кызы 18,2, Ырысбаев 36,4 балл, Абдимамыт кызы 27,3 балл, Абдилазизова 45,5 балл. Эгер ар бир окуучунун жыйынтыгын белгилеген ишин көрүү үчүн ошол фамилияны бассак, мындай болуп чыгат. Жашыл болуп тургандары туура жооп бергендери, кызыл болуп тургандары ката туура эмес жооп бергени, сары болуп турганы ошол туура жоопту белгилеш керек эле. Бул жерден Justens дегенди бассак, мындай түрдө дагы чыгарат. Мисалы, биринчи катар номер суроолордун саны, суроолордун жооптордун катар номерлери, экинчиде примеры answer деген жооптун туура ачкычтары. Окуучу, үчүнчү катардагы окуучу белгилеген жооптор, төртүнчү катардагы окуучу алган балы, окуучунун алган балы ар бир жооп боюнча, төртүнчү катардагысы окуучунун ар бир жоопко берилген бал. Жашыл болуп, С болуп турганы туура жооп бергени, X болуп тургандары туура эмес жооп бергени. Ушундай кылып текшерип алсак болот. Эгерде ушул эле класстан башка предметтен тест ала турган болсо, Just дегенди басат, New Just дегенди басып туруп, бул жерге кайра эле, мисалы үчүн, кыргыз тили кыргыз тили 5-класс деп жазып койсо болот. Мына 5-класс тест 1. Select sheet дегенден жооп баракчасын тандайт. Эгер 20 суроолуу жооп баракчасын тандап, биз бияктан 50 суроолуу жооп баракчасын тандап кое турган, иштете турган болсок, анда жыйынтыкты чыгарбайт. Кагазда дагы 20 суроолуу болуш керек. Эгер кагазда 20 суроолуу жооп баракчасын колдонсок, анда бул жактан дагы 20 суроолуу жооп баракчасын колдонуу керек. Тандайбыз. Тандагандан кийин мына 5-класс бул жерде бар экен. Бар болсо, ушул жерге эле петичка коебуз дагы. Окейди басабыз. Edit кейди басып туруп, жооптордун туура ачкычтарын киргизип алабыз. Андан кийин, мисалы үчүн 8 суроолуу берилсе, 8ге чейин белгилеп коебуз. Андан кийин назад басып туруп, артка кайтып, Scan Pepes дегенди басып туруп, жанагындай кылып эле окуучунун ишин текшере беребиз. Мен баягы эле жооп баракчасын колдонуп койдум. Ушинтип өткөрө беребиз. Бардык окуучунукуну 5 мүнөттө чыгарып алсак болот жыйынтыгына. Ушундай болуп текшерип алгандан кийин
Revie Pepes дегенди ушул жерден басып койсок деле болот. Бассак, мына назад кылсак, мына Revie Pepes дегенди бассак, мына кыргыз тили 5-класс тест 1 жыйынтыгы чыкты. Ушундай кылып текшерип алсак болот. Бул жыйынтык автоматтык түрдө компьютерге дагы барып түшөт. Students деген жерден ар бир окуучунун фамилиясын киргизип алсак болот. Ушундай болуп ачылат. Оң жакта New Student деген жерди басабыз. Басып туруп First Name деген жерге фамилиясын жазабыз. Мисалы үчүн Абдилазизова атын да жазып койсок болот. Абдилазизова деп жазабыз. Last Name деген жерге атын жазабыз. Zipgrade ID деген Zipgrade ар бир окуучуга ID номер берет. Мисалы үчүн ушул жерден 5-класс класстар чыгат. Кайсы класста окуса, ошол классты тандап койсок болот. Мисалы үчүн 5-класста окуса, 5-класс. Мисалы үчүн башка класста окуй турган болсо, класс создавать этип алыш керек. 5-класс, окей. Андан кийин дагы New Student. Берге дагы жазабыз. Мисалы үчүн Рыспаев Арген. Мына Рыспаев Аргенге башка ID номер берди. Ар бир окуучунун өзүнүн ID номери болот. 5-класс деген тандап, окейди басып коебуз. Ушундай кылып окуучулардын фамилиясын киргизип алсак болот. Анда жооп баракчасын чыгарганыбызда ар бир окуучуга бир листтен чыгат. Мында эми барак көп кетиши мүмкүн. Класс деген жерден класс тандап алышыбыз керек. Мына класс түзүп алсак болот. New класс деп туруп, мисалы үчүн бул жерге 6-класс. Окей деп бассак, класс тандалат. Класс түзүлөт. Андан кийин бияга кирип туруп, New Use деп туруп, 20 суроолуу шаблонду колдонуп туруп, 6-классты тандап койсок болот. Мындай кылып класс түзүп иштесек дагы болот. Эгер мурдагы текшерилген иштердин жыйынтыгы биз алгандан кийин, принтерден чыгарып алгандан кийин же жыйынтыгын алганыбыздан кийин керек эмес болсо, Use дегенге киребиз, Use дегенге. Мисалы үчүн мына экөө керек эмес болсо, ушуну басабыз. Оң жактагы 3 чекитти басабыз. Delete Use дегенди басып туруп, окейди басып койсок, өчөт, мына өчтү. Use феврал 25 сызыкча 1 дегенди өчүрө турган болсок, ушуну тандайбыз. 3 чекитти басабыз. Delete Use дегенди бассак, мындай болуп чыгат. Бир эле аккаунтту мектеп боюнча колдонсо да болот. Эгер мектеп боюнча колдоно турган болсо, ар бир мугалим өзүнүн тестини ушул жактан текшере берсе болот. Окуу бөлүмүнүн башчысы бардык класстын тесттерини ал дагы өзүнүн телефонунан текшерип коет.